Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Талас тургундары, Талас Жанаман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Экинчи бригадтан өзүңүздөр көрүп турган 3 гектар 30 сотик айдоо жер сатка чыкты туугандар. Дарегидагы Талас шаарына аябай жакын. Ушул жерде билимкананы баарыбыз билебиз. Мясо комбинатынын үстүндө, Сороклет айылынын астында. Ушул жер аябай дың жер экен, беде болуп иштетилип келген. 2 жыл болуптур бузулганына. Дагы амафостон себеп күзүндө тоңдурма кылып койгон экен. Чынында эле мен мындай баа бердим, аябай жакшы дың. Накта бир дыйкандын колуна тийсе, аябай ай көрө турган жер экен. Суунун башында караңыздар. Ушул суу кышы жайы агып турат экен. Сороклетти баарыбыз билебиз, ошол каналдын астынан сууга ыңгайлуу айдоо жер издеп жүргөндөр болсо ушуну көрүңүздөр. Бул жерге жолу дагы шыр экен. Сороклет айылы менен да кирип келсе болот экен. Жана ошондой эле ушул билимкананын туура тушунда болжол менен 500 метрде билимкананын чыгыш тарабында дагы, батыш тарабында дагы жол бар экен. Ошол жол менен, ушул түз жол менен келсеңиздер эле, ушул жерде өрүк менен бир тарабы тозулуптур. Ушул жерде айдоо жерди көрө аласыздар. Баасын 3,5 миллион сурап жатат туугандар. Аябай кымбат экен деп чочуңар мүмкүн, бирок акылга салып, эсеп кысап кылып көрсөңүздөр, бул жер өзүн актайт жана мурас болуп кала турган жер. 1 гектарынан болжол менен 2,5 тоннадан 2,5 тоннага чейин фасоль алабыз де жылына. Өзүңүздөр да эсептеп көрүңүздөр. Бир жылда канча тонна урожай, анын пайдасын эсептегенде көп жылда деле эмес, бат эле бул жер өзүн актай турган жер. Бизге да көптөр чалып атат, ушундай айдоо жерлер болсо тартып берсеңер, чалып койсоңор деп. Мынакей ушул айдоо жерди жакындарыңыздарга, айдоо жер издеп жүргөн туугандарыңыздарга, айылдын группаларына да жөнөтүп коюңуздар. Болгондо да Талас шаарына аябай жакын экен. Кимге жакса бул жер, анда туугандар төмөндөгү номерге чалып байланышасыздар.